Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала баракатуху. Урматтуу yurtуганым, Аллах сизден разы болсун. Бүгүн да сиз Кудай буйрса биздин сабактарды карап отурасыз. Албетте сиздерге биз колдон келишинче, билишибизче, илимибиздин жетишинче гана жеткизип берүүгө аракет кылып атабыз. Аллах Таала улуу кудуреттүү зат, албетте. Ага тең келе турган, анын эч бир шериги жок экени акыйкат. Альхамдулилла, мусулманбыз. Аллах Таала акыйкат пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам акыйкат пайгамбар жөнөткөн. Жана ошо пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам акыйкый үммөт болууга, ошондой пайгамбарыбыздын аркасынан, анын пайгамбардын сүннөтүнүн аркасынан ээрчип жүргөн момун мусулман болушка аракет кылуудан үстүнөбүз, машалла. Албетте, урматтуу yurtуганым, биз сиздерге көптөгөн сабактарды айтып берип атабыз. Сабактарды көп убактарда иман сөзүн сүйлөгөнгө аракет кылып атабыз. Анткени Аллах Таала удуу раббакум, өзүңөр Роббиңер тарапка чакыргыла, же болбосо дайым такай өзүн билдирүү жөнүндө айткан экен. Ошол себептен биздин милдетибиз эң биринчи Кудай Тааланын баардыгын бирлигин таанытуу. Ошондой эле пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт жолун үйрөтүү болуп эсептелет. Адамдарга көп жагынан белгисиз болуп келген, сиз менен бизге белгисиз болуп келген мындай дарыгерлик жагында өзгөчө бир чоң бир ачылыштар бар. Бирок бизге белгисиз болгон. Эмне үчүн деген, анткени бизде көп жылдар 70 жыл баягы Советтер Союзу болуп турду. Андан кийин да бир көп немелерди, андан кийин карасаңыз, субханалла, атеисттердин немелери болду. Ошентип отуруп капитализм болду. Ушу адам баласы чайналып жашоонун үстүнө тура берди. Бирок дин или ушундай экен, дин көтөрүлүп, мусулмандар көбөйгөндөн көбөйө берди. Эми ошол эле мезгилде бизге исламий жол менен дарылануунун жолдору белгисиз болуп келген. Бирок жакшы биздин устаздарыбыздын, ошондой эле ошо Кыргызстанда дагы көптөгөн устаздардын ошо сабактары менен, ошондой эле ошо интернет, ютубка чыгышы менен эмне экен сиз билдик. Бул ушундай дарт бар экендигин, ошондой эле сиз өзүңүздүн жүрөгүңүздө, көйгөйүңүздө болуп турган, ооруп турган жерлериңизди билип, түшүнүп, ушул нерсе бар турбайбы деген ой менен дарыланып баштадыңыз. Иншалла биз да ушул нерсени алектенген себебинен көптөгөн убакыттарда биздин бир туугандар бизге суроо жөнөтөт. Мен бүгүн ошол суроолорго кыскача жооп берүүгө аракет кылалы деп чечтик, иншалла. Бир нече суроо, бирок ошондой болсо дагы бул өтө актуалдуу болуп эсептелет. Сиздерге биз көп убакыттарда жиндер кириштин, сыйкыр, кара дубан болуп калышы, көз түйүнүн белгилери, негизи баардык белгилерин айтып берүүгө аракет кылдык. Бирок ошондой болсо көп убакыттарда мисалы ошол суроолор дагы ошого эле байланыштуу, бирок конкреттүү түрдө кенен жооп берүүгө аракет кылалы, машалла. Анткени себеп билесиздер, өзү жашоодо болгон нерседе жан бар. Жашоодо болуп аткан нерседе жан бар. Анткени себеп сиз именно ушул реальный, ушул проблемага туш болгон себебинен бул нерсени жакшы түшүнөт болушуңузга деп ойлойбуз. Албетте, бул жөн эле сөз эмес, жөн эле болуп аткан нерсе эмес. Сиз өзүңүз ушул нерсени башкаларга таратканга аракет кылыш керек. Анткени себеп көп бир туугандарыбыз ушу менен жабыркап жүрөт, машалла. Кудай сактасын баарыбызды. Суроо, машалла, бир тууганыбыздан келиптир. Ассаламу алейкум устаз. Үйдө бир комната бар. Жыттанып турат. Ошол комнатага кирсем, демим кысылып, ичим өтө баштайт. Өрттөнүп, үй бүлөмдө мындай тынчтык жок болуп баштайт. Мындай айтканда, эмне экен бул жерде суроону мындай ар кандай жазды, бирок ошондо мен иншалла толук окуп берип коеюн деп атам. Киндик тушунда катуу бир шишик бар пайда болду. Мурда жок болчу. Белиме эле таалый берет. Көп кекирем. Болжол менен бир жылга жакын ичим өтүп жүрдү. Арыктап оңолбой койдум. Кыймыл аракетим роботко окшошо бере турган болду. Ийкемдүүлүк жоголду. Жалгыздык да өзүмдү ыңгайлуу сезем. Адамдар жокто. Көпчүлүк менен болгондо башым сыгылып, катуу ооруп кетем. Караңгыдан коркуп жатам. Көздөрүм дайым ысып турат. Башым экөө кээде бир жерди көпкө карап эс алганга аракет кылам. Ошол учурда денем титиреп намазга турганда ашып кетсе 1 саат, анан тилим келбей, оюма аяттар келбей, кыйнайт. Тырышып окуганы аракет кылам. Бирок 3 күндөн кийин тамагым шишип, ооруп калам. Чарчадым устаз. Бир келип текшерип кетсеңизчи. Суранычы, үй бүлөм баары эле мага окшоп ооруп жүрөт. Береке качты. Үйдөн өсүш жок, артка гана кетүү болуп жатат. Нанга жетпей калган учурда көп кездешип атат. Устаз, унутпаңызчы суранычы. Мына бул бир туугандын суроосу мени түйшөлдүрдү.
Албетте бул өзүбүздүн оюбуз жетсе да колубуз жетпейт экен. Ошол себебинен субханалла бул нерсени мен сиздерге ушундай көптөгөн бир туугандар ушуну чалды. Ушул эле байланыштуу нерселер. Биз ойлонуп турган нерсе болду. Анан буга биз бир аз болсо жооп берүүгө аракет кылдык. Биз бир сабактарда айтканбыз, эгерде үйүңүздүн ичинде бир кандай бир жит пайда болгон болсо, бир жиндердин кириши менен жанагындай өзгөчө жиндердин бир чоңдору же болбосо жанагындай бир өтө бир зыян бере тургандары болот. Ошолор дагы кирип үйдүн ичинде бир өзгөчө бир життарды пайда кылат деп айтканбыз. Буга да далил бар, албетте. Тажрыйба түрүндө болгон далилдер бар. Мисалы, ошол үйдө жанагындай бир көк жыттанып кетиши, балким үйүң саз болбошу деле мүмкүн, кургак жерде турушу мүмкүн, же болбосо бир кандай бир нерсе өлүп калгандай жыт пайда болушу мүмкүн. Мына ошол комнатага киргениңизде сиздин демиңиз кыстылып, ошол эмеңизде ошол үйлөрдүн ичинде мындай адамдардын жашоосу бир өзгөчө бир башкача болуп баштайт. Анткени себеп неге шайтандын васвасалары, ошол жин шайтандардын азгырыктары ошол үйдө алардын кол салуулары болуп баштайт деп айткан элек. Демек, ол жерде анығын айтып атат, мынекен ошолго кирсе эле деми кысыгып баштайт экен. Демек, бул бир тууганын үйүндө бул жин шайтандардын жашап алган белгиси болуп эсептелет. Ошол мезгилде бул жин шайтандар абалким бир жөн эле келбеси керек, абалким бир сыйкыр менен, абалким субханалла бир кандай десем, ошол жердеги бир өзгөчө бир нерселер болушу мүмкүн, ошого кирип алат. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын заманында кээ бир сахабалар өзүнүн үйлөрүндө жиндердин жашап алгандыгын айтышып, пайгамбарга арызданган жөнүндө биз бир хадис айтканбыз, Жундуб радияллаху анху туурасында. Ошондо пайгамбар ага мынекен ошол мактуби жин же пайгамбар Али радияллаху анхунун буйруп туруп мынекен кат жазганын, жиндерге кат жазгандыгы жөнүндө айтабыз. Ошол катты жазгандан кийин пайгамбар аны үйүнө апарып коюшту буйруган. Ошол үйүнө барып илгенден кийин мынекен баягы жиндер келип Жундуб радияллаху анху ошол нерсени эмне кылыш керек, алып койсоң деп суранышканын айтат. Ал көгөрүп албай коюп, эртең пайгамбарга барып, "Я Расулулла, мен ушундай нерсе кылышкандан албай коем" дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Сен аларды кыямат күнгө чейин боло турган азап менен азаптаптырсың, өтө кыйнапсың" деген. Демек, ошол бул бир тууганыбызга да субханалла балки үйүнө бир жардам керек экен. Демек, эгерде сиздин үйүңүздө ушундай болуп життар жардам келип турган болсо, бир кандай үйүңүзгө келип денеңиз кысылып, тердеп аткан болсоңуз, же бир хасаттын же сыйхырдын же болбосо жиндердин белгиси болгон себебинен ошол үйгө сөзсүз сизде мынекен Бакара сүрөсүн койгонго аракет кылыңыз. Анткени Бакара сүрөсү жөнүндө хадис шарифиде пайгамбарыбыз ким Бакара сүрөсүн окуган болсо, мынекен 3 күнгө чейин жин шайтан жолобой тургандыгын айтат. Эгерде сиз Бакара сүрөсүн окуй албасаңыз, анда чоңураак бир колонканы алып келип, ошону катуураак кылып Бакара сүрөсүн бир 3 саат болот, окуй турган болсо 2 саат 15 мүнөт, 2 саат 40 мүнөткө чейин окуйт каарылар. Ошону мынекен окутуп үйүңүзгө субханалла жанагындай бир диск менен же болбосо субханалла флешка менен болсо коюп койсоңуздар, машалла жакшы болобу деп ойлойбуз. Кийин бул айтып атат, бу досубуз айтып атат, субханалла, үй бүлөдө нормальный тынчтык жок болуп атат. Же болбосо мынекен үй бүлөсүндө тынчтык жок болгонун айтып атат экен. Үй бүлөдө тынчтык жок болгонун себеби жөнүндө турган болсок, эми көптөгөн себеби бар. Бирок ошондо болсо дагы эгерде жин шайтандар ал жерге кол салып алган болсо, албетте эр аялдын ортосунда мамиленин бузулушу, сыйкырчылардын колунда үйдүн баягы сыйкырчылар боло турган болсо, ошол ага зыян бериши толук ыктымалы бар. Дайыма эле айтабыз, эгерде бир адамга жин келип алган болсо, же болбосо сыйкырланган болсо, мынеке 4 нерсеге таасир берет. Биринчиси сиздин организмиңизге оорулар пайда болушу мүмкүн. Экинчиси психологияңыз мындай өзүңүз неадекватный болуп башташыңыз мүмкүн. Ошол мезгилде үй бүлөлүк маселелер, эр аялдын ортосунда бузулуулар болушу мүмкүн, каалоолор башталышы мүмкүн. Ошол мезгилде субханалла иш аракеттериңиз токтойт деп айтабыз го. Демек, субханалла, бул бир тууганыбызда ушул нерсе бар экендиги белгилүү болду. Эми денеде шишик пайда болушу дагы бул жөн эле нерсе эмес, балки бир көп убактарда айтабыз, мисалы аяти шифа, хазиреттердин айтышы боюнча алар көптөгөн нерсени издегендиги туурасында айтышат. Көп эле нерсени издешет, ооруган себебинен кандай кылабыз издешип, бирок акырында таба албай керек болсо пайгамбарыбыз анын түшүнө кирип, сен Куранды караган жоксуңбу деп аалымдарга пайгамбарыбыз түшүнө кириш анык эле нерсе. Эми караңыз, айтып аткен, сен 6 аят шифаны билбейсиңби дегенден кийин эртеси аят шифаны жазып ичиргенден кийин көптөгөн оорулардан кутулгандыгы туурасы айтылат. Демек, сиз да ошол аяты шифа, 6 аят шифаны иншалла ичкенге аракет кылышыңыз керек бир тууганым.
Билиңиздер, адамга негизинде ушул ич өтүп турушу, арыкташы, бул көз тийүүдөн дагы болот, сыйкырланып калыштан болот, жин кирүүдөн дагы болот. Демек, субханалла, бул бир тууганыбыз эмне кылыш керек болот экен? Өзүн өзү дагы болсо дагы ошол аят шифалар менен, Куран аяттар менен аракет кылышы керек экен. Эгерде албетте дагы бир нерсе айтып коюшу керек, кээ бирде караңгычылык кылбаганга аракет кылыңыздар. Анткени сиз больницага барып бүт текшерилгенден кийин ана сиздин диагнозуңуз чыкпай ошентип кыйналган болсоңуз, дагы деле болсо сизге дары жардам бербей атса, анда сиз ошондо кийин анан колдон келишинче баягы рукуя эмесине аракетин кылып башташыңыз керек экен. Алхамдулилла, намазга турганда негизи сизди адаштыруу, чаташтыруу, ошолор кичине памятиңизди жоготуп, намаздан кийин шалдырап ооруп калышыңыз, бул сизде жиндин бир белгиси дегенибиз бар экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баягы намазга келип ушундай бир зыян бере турган, ошол эмеде эрден аялдардын ортосунда зыян бере турган, тамакты кошо иче турган, ошол эмеде баягы эмнекен сиз менен кошо жата турган жин шайтандар бар экендиги туурасында айтып, ошол кандай жатыш керек экендигин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге үйрөткөндүгүн унутпашыбыз керек. Демек, бул бир тууганыбызга дагы ушундай рукуячынын же болбосо дем салган адамдын жардамы керек экен, машалла. Бул жерде мына карасаңыздар, биринчисинде бул бир тууганыбыздын ушундай бир 4 нерсе. Биринчиси анын психологиялык жагдан жабыркаганын, экинчиси ден соолук жагынан жабыркаганын, андан кийинкиси үй бүлөсү жагынан жабыркаганын, эми 4-чү акырында артка гана кетчү болуп калдык, нанга да жетпей калган учур болду деп. Демек, мынакей анык, субханалла, сизде жиндин же болбосо жин ошол жөн эле эмес, сыйкыр менен келгендигин белгиси да болуп калды, анык экендиги жөнүндө айтып берип атат экен. Мына урматтуу бир тууганым, демек, биз кандай кылышыбыз керек? Эми ушундай суроолорду беришет. Эми эмне кылайын дегенде, ушундай кылып келиңиз, дем салыш керек экен, же болбосо ушул устазга барыңыз деп жөнөндө айтышат, эмнекен, мен барып келдим андай молдокеге, же болбосо ушундай бир эме кылдым, айтканын кылдым, же болбосо ага шартым жок, же мен ишенбейм дегендерче айтышат. Бирок эми акыйкатта эмнеге бир адамдын бир өзү бир олиясы бар. Бирөөнө бирөө олия дегенде, бирөөнө бирөө себепчи. Ошонун себебин издеп, колдон келишинче өзүңүздү дарылаганга аракет кылсаңыз өтө жакшы болобу деп ойлойм. Алхамдулилла, бул биринчи суроо, бир туугандарым. Эми экинчи суроо жөнүндө келе турган болсок, караңыздар, бул дагы деле болсо кыргызчылык туурасында экен. Апамдын кыргызчылыгы бар. Жаш кезинде камчы карматкан экен. Ошол камчыны кармагандан бери 6 бир тууганынын апасын жерге беришти. Деген 6 бир тууганын жерге беришти. Азыр апам ооруп атат. Диагнозу расширение сердца экен. Сиздин сабактарды көрсөк, дубанын признактары болуп жатат. Эгерде мен өлүп калсам, камчы өзүңөрдүн үйүңөргө алып келип койгула дейт. Эгер андай кылбасаңар, ооруп отуруп өлөсүңөр дейт. Ошол камчы дуба болушу мүмкүнбү? Канча жылдан бери намаз окуйт, келме келтир, зикир чал десек билбейт экен дейт. Демек, мына бул жерде бул түзмө-түз бакшылыктын белгиси болот экен, урматтуу туугандар. Исламда бир адамдын көзүн ачуу деген нерсе жок. Көзүн ачуу, жолун ачуу, ошондо актыкка киргизүү деген нерсенин баардыгы тең, бунун баардыгы тең экен жалгандан болгон нерселер. Мындай нерселер шариятыбызда жок. Ошол эмеде бул жерде бакшылык болгон себебинен, жомунда айткан бакшылыктын өзгөчө бир түрү эмнекен, бул жиндерди кошо коюп, эмнекен ушул жиндер менен баягы тиги адамдардын өлүмүнө себепкер да болушу ыктымалы бар экен. Сизге бирөө камчы берсе, теспе бере турган болсо, ошол менен бычак бере турган болсо, бул нерсе эмнекен? Бычакты нан кескенге, ал эми камчыны ат чапканга, балки субханалла, теспеңизди зикир чалганга гана колдонуш керегин унутпаңыз. Буларда эч кандай касиет болбойт. Жана бул себебинен субхан жашооңуз эч качан оңолуп же бузулуп кетпей турганын унутпаңыз. Аллага толук таваккал кылыңыз, дем салдырыңыз, жана колдон келишинче машалла өзүңүздү Аллах Таалага таянганга аракет кылыңыздар. Мындай нерсеге такыр ишенбеңиздер. Мазарларды кыдырыш керек. Жет атаң сени колдойт экен, сенин аркаңда жүрөт экен, ушундай деген нерселер эмнекен жакшы эмес. Балки ошол жакшы адамдардын дуаларынын берекети менен, балки сиздин чоң аталарыңыз, тай аталарыңыз молдо болгон себебинен, ошолордун берекеттүү себеби менен, балки сиздин жашооңузга дин келип калган себеби бар. Албетте билесиздер, силсила деп коюмда чынжыр менен кете турган канча деген чоң атасы кары, атасы кары, баласы кары болгон, ошол эмеде тай атасы кары болгон, жээни тай экеси кары болгон, жээндер кары болгон, мына жакшы адамдар жок экенин унутпаңыздар. Мындай айтканда, бул дүйнөдө көп экенин унутпашыбыз керек. Ал эми кыргызчылык менен сен кыргызчылык кармап калышың керек, сен өткөзүп калышың керек дей турган
турган болсо, такыр бул нерсеге биз ишенбейбиз жана бул нерсени туура деп эсептебейбиз. Субханалла. Албетте бул нерсе биздин жашообузга өтө өзгөчөлүк кирип алган. Бирок унутпаңыз, шариаттын чегинде эң чоң күнөө бар, бул ширк. Ширк деген нерсе эмне экен? Бул кечирилбей турган күнөө болуп эсептелет. Эгерде бир адам өмүр бою намаз окуса деле, эмне экен? Ал адам эгерде ширк кылып жүргөн болсо, мына азыр жайда айтып аткандай, өлүп бараткан мезгилде деле эмне экен? Ал адамдын оозунан келме чыкпай калышы чоң коркунучу бар экен. Унутпашыбыз керек. Hazreti Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu bir günü эмне экен? Анын жумушчусу ага бир тамак алып келди. Алды onu тамакты эметкен бисмилла деп жеп баштады. Анан тамак ортолоп калгандан кийин сурап атат экен. Сен эмне деген тамак алып келдиң десе, мен жахилят доорунда исламга келгенге чейин адамдарга кичине көз ачыктык кылып пал ачып берчү элем. Аларга ушул нерселерди айтып берчү элем. Ошонун себебинен анан бирөө мага карыз болуп калып ошону берди дегенде чуркап чыгып туруп эмне кылды? Оозуна ичи куюлуп кеткенге чейин, акыркы тамак калганга чейин суун ичип кусуп отуруп, субханалла эмне экен денесин тазалаган деп айтат. Демек, урматтуу уруттуганым, эмне экен ошол менен тамактануу, ошону субханалла ошонукун туура деп айтуу өтө бир чоң күнөө болуп калганын унутпаңыздар. Исламда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгер кимдейм көз ачыкка бара турган болсо, ал эмне экен чоң күнөө кылат, бирок кимдейм ошонукун туура дей турган болсо, капыр болуп кала тургандыгын айткан экен. Алхамдулилла. Бул үчүнчү суроого келе турган болсок, урматтуу уруттуганым, мен былтыр түш көрдүм эле. Түшүмдө мен ээн талада отурам. Мен аркамда бир киши туруп алып, башымды эки кол менен кармап, сенин башыңда кара дуа бар деп бир нече жыл айтты. Анан ойгонуп кеттим. Апамдын түшүндө да 3 күн катары мен кириптирмин. Апамдын түшүндө мен эки колума тең шиштей болгон узун кинодо тырмактарды киргизип койгон экен. Тырмактарды кийгизип койгон экен. Анан апама түшүмдө бирөө айтыптыр. Балаңды карачы, эмне болуп калган? Көрдүңбү деп. Апам ушул бир эле түштү 3 күн катары көрүптүр. Менде сыйкыр кара дуа, көз түйүү барбы деп сизге дем салдырсам деп жүрөм. Мен өзүм 34-төмүн. Бир дагы жолу үйлөнө элекмин. Нике жолунда бирөө буудуруп койгонбу? Айтар үйлөнүү ишим деги үйлөнүү ишим деги оңунан чыкпай жатат. Ишим дагы такырда жүрбөй жатат. Урматтуу уруттуганым, бул суроо жөнүндө келгенде мен түш жөнүндө айткым келди. Балки билесиздер, табир нама деп субханалла, түш жоруунун өзгөчө бир илими бар. Буга да ижазат алышат. Албетте биз сиздин түшүңүздү жооп бере албайбыз. Бирок ижазат дегенибиз бул түш жоруунун да бир өзгөчө бир илими бар. Түш жоруунун негизги чоң бир башы кандай десе, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын заманына барабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бирде эртең менен турганда сахабалардан сен эмне түш көрдүң, эмне түш көрдүң деп алардын түштөрүн айтып туруп, угуп туруп анан алар жооп берет эле жана өзү түшүндө эмне көргөн болсо аларга айтып жоромолдоп берет эле. Мына бул жөнүндө айта турган болсок, өзгөчө бир илимдин бир жолу бар экенин айтабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошондой мурунку пайгамбарлардын дагы мисалы түштөрүнө киргендиги, алар чечмелеп, алардын жашоодо эмне экен бир кандай бир ошо түштүн дагы жашоого келип туруп, адамга таасир бергендигин, ошондой бир эртеси күнү ошонун болгондугу туурасында кабарлар бар. Албетте мына бул жерде түштө карай турган болсок, бул балага да энеге да бир убакытта кириши. Билебиз, субханалла, бир түш бар, Алладан түш бар, бир түш бар, шайтандан бар экенин унутпашыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, эгерде караңгыда түшүңүздөрдө жаман түш көргөн болсоңор, эмне экен кайсыга жерде оодарып жаткан болсоңор, тескери карагыла дагы аузубиллахи минеш шайтанир режим деп айтып, 3 жолу түкүргүлө деп айткан сол тарапка. Мына бул нерсе эмне экен, бул шайтандан болгон түштүн белгиси. Ал эми эгерде сиз түшүңүздө жакшы болгон болсо, ал түштү колдон келишинче жакшы адамдарга жоортуп, жөн эле баарын айта бербестен, эмне кылса жоортуш керек экендигин туурасында айтылат экен. Демек, көп убакыттарда адамдар жин кирип кеткен болсо дагы айтабыз, бир нече убакытка 3-4 ай бою бир эле түш көрүп туруп алган болсо, бир кара жаман нерсени, ушундай бир жылаандарды, иттерди, карышкырларды көрө берип турган болсо, демек анда бир сыйкырдын же жиндин бир белгиси бар деп айтабыз. Карайлы. Демек, түш жорунда жөн эле бир нерсе, мындай бир оңой эле нерсе катары карабашыбыз керек. Түш бул өзгөчө бир ислами жактан караганда, шарият жагынан караганда өзгөчө бир адамдын жашоосуна таасир берип турган бир акыбалдардан. Анткени сиздин жаныңызда башканын жанындагы качан уктагандан кийин ал көтөрүлүп кете тургандыгы жана бири менен жолуга тургандыгы анык экенин унутпашыбыз керек экен. Эми ушул нерсе менен тыянак чыгарыш. Менде кара дуа, көз түйүү, сыйкыр барбы деп. Эми унутпашыбыз керек. Биз дайым такай түшүндүрүп айтып атабыз да. Эгерде сиздин жолуңузда сиз үйлөнө албай аткан болсоңуз, сиз эгерде күйөө тие албай аткан болсоңуз,
Мунун эки нерсеси бар деп айтабыз. Көп убактарда сыйкыр менен болгон случайлар бизде окуялар аябай көп. Бирок ошол болсо көп убакта карасак жиндердин таасири баргонду аябай көп. Аял кишилерге жиндер отуруп алып күйөөлөргө тийгиздирбеген убактылар бар. Ошондой эле эркектерге кирип алып ошол аял алдырбагандары бар. Жакында бир окуя болду, мисалы, бир байке көпкө чейин убакытка чейин үйлөнө албаган экен, ичинде жин отуруп, мынекей муну мен жакшы көрөм, сүйөм, ошол себептен мен эч кимге бергим келбейт деген окуя болду. Алланын каалоосу менен бирок чыгып иншалла, ал азыр Кудай буйрса жакшы ниет менен азыр үйлөнөм деп чуркап жүрөт, машалла. Эми нике жолу да ушул үчүнчү нерсе бул көз тийүүдөн да болорду унутпашыбыз керек. Адамга көз тийип калганда дагы мына ушундай акыбалга келет. Демек, иштин оңолушу үчүн дайыма айтабыз, бирөөнүн ишин жолун ачып кереги жок экен. Демек, сиз жашооңузду оңдошуңуз керек, туура нукка уруш керек. Көп убакта адамдар намаз окушпайт, дин менен иши жок болгон себебинен мынекен динди дагы мындай кармабаганга аракет кылат. Биз мына ыйык Раббиул Аввал деп коебуз. Бүгүн ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган айында турабыз. Туулган айында турабыз, унутпашыбыз керек экен. Бул айда көп салават айтканыбыз жакшы. Пайгамбар сүйүктүү пайгамбар төрөлгөн жыл ай, мына субханалла, ошол себептен биз колдон келишинче пайгамбар салават айтабыз. Демек, муну мен айтайын деген нерсем, эгерде сиз жашооңузга сүннөт тап кирген болсоңуз, иншалла таала Кудай буйрса Аллах таала жолун ачар, унутпаңыз. Анткени Усватул Хасана пайгамбарыбызда өзгөчө бир өрнөк бар, өзгөчө эң жакшы өрнөк, эң жакшы үлгү бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, унутпаңыз. Эгер жашооңузду оңдогуңуз келсе, анда урматтуу бир тууганым келиңиз. Биринчиден тооба кылыңыз, күнөөңүз көптүр. Экинчиден берип аткан Кудай таала берген нерсе шүгүрсүздүк кылып жүргөндүрсүз. Шүгүр кылыңыз. Эгерде жашооңузда болбой аткан нерсе болсо, балки жакшы адамдардын, биринчиден ата-энеңиздин батасын алыңыз. Экинчиден субханалла тууганчылыкты куруңуз. Андан үчүнчүсү субханалла Аллах тааланын өкүмүнө өтө бир бекем болгонго аракет кылыңыз. Балки туура эмес сүйлөп алдыңыз. Кээ бирде адам ушундай болот. Тили менен жаңылып алат. Ошо тили менен жаңылган себебинен субханалла эмнекен анын жашоосу да бузулуп кетер, унутпаңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирөөнүн айыбын ачуучу, бирөө адамдын аркасынан жамандап жүрүүчү, ошондой эле жанакындай бирөөнүн аркасынан аңдып жүрүүчү, чукуп жүрүүчү дегендер бар, билесиздер. Мына ушулар жөнүндө айтканда өзүнүн башына келмейин өлбөйт деп айтабыз. Албетте, кээ бир убактарда жанагындай бир ар кандай бир соц тармактарга балким бирөөнү жамандап чыгарып алдыңыз. Алла билет. Бирок сиз ошол нерсе башыңызга сөзсүз келет, унутпашыңыз керек да. Бул нерсе Кудай тааланын жазган нерсеси. Башыңа жазылмаган нерсе келмейин өлбөйсүң. Балким бирөөнүн баланы жамандап алдыңыз, бирөөнүн кызын жамандадыңыз, бирөөнүн мен тиги ара мындайраак кылам деп өзүңүздү мындай тигинен артыгыраак көрдүңүз. Мына ошол себептен дагы кээ бирде тилден жаңылган турбайт демекчи, тилиңизден да жаңылып алышыңыз мүмкүн экенин унутпаңыз, урматтуу уртагандарым. Алхамдулилла, Аллах таала сиз менен бизге тоофик берсин, урматтуу уртаганым. Тоофик деген мүмкүнчүлүк берсин, ыйманга келип алышка, тоофик берсин, Кудай таалам жашообуз оңолуп кетишине Алла да тоофик берсин, баардык акыбалды тууралап, жеңилдикке айланып салышка. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.